5 университет Кыргызстанда өзгөчө макам алганбыз. Ош мамлекеттик университетинде кыргыз тилиндеги терминологиялардын азыркы абалы, аны которуу, колдонуу, кабыл алынган сөздөр талкууланды. Илимий практикалык ой-пикирлер айтылган иш-чарада медициналык, юридикалык, дипломатиялык терминдер, европалык тилдерден келген кабыл алуулар жана алардын кыргыз тилиндеги котормолору өңдүү актуалдуу маселелер козголду. Ошондой эле өлкөдөгү билим берүү, медицина, экономика, юридика, курулуш тармактарында баш мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылардагы терминдер тууралуу доклад окулду. Албетте, мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзам кабыл алынган, бул аябай чоң жетишкендик болду. Аракетибизди кылып докладдарды даярдап келдик. Бизде негизи ошол бирдиктүү терезелер аркылуу элдер менен иштөөдө эң негизи ошол кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү, элдерге ошол эле кезде түшүнүктүү жана жакшы мындай кызмат көрсөтүү негизги максатыбыз болуп эсептелет. Ошондуктан бул комиссиянын пайдасы бизге дагы тиет деген терең ишеничибиз бар. Жана ошо комиссия менен мамлекеттик кызматтар бир элге ылайыктуу жакшы бир сервистерди дагы ойлоп табат деген ишеничтебиз. Албетте, мамлекеттик Иш-чараны мамлекеттик тил комиссиясынын алдындагы Кыргыз энциклопедия жана терминология борбору уюштурду. Ошол иш берүүчү болобу, Кыргыз Республикасынын бардык мыйзамдарында колдонулган терминдердин баарын иреттеп, тизмектеп, анан ошону терминология комиссиясына өткөрүп, ошол жерде бир талаш жараткан, мисалы бир 2-3 тармакта бир эле түшүнүк ар кандай термин менен колдонуп келген, анан ошону бирдейлештирүү боюнча азыр ошондой терминологиялык комиссия тарабынан абдан кызуу иштер жүрүп атат. Анан бир гана борбордо гана жүрбөстөн атайын ошол Ош жергесинде да биздин биякта дагы терминология комиссиянын түзүмдүк бөлүмдөрү бар. Ош мамлекеттик университетинде да терминология боюнча комиссия түзүлгөн. Анын курамында 19 окумуштуу бар. Учурда алар түрдүү тармактардагы терминдерди өз ара ортого салып, маселенин чечүү жолун талкуулашат. Макулдашып, ал кийинки иштерин биздин Ошмуда ошол комиссиянын алдында ошолордун сунушу менен Ошмунун базасында дагы терминология комиссия түзүлгөн. Анын курамында 19 окумуштуу катталган. Ар бир окумуштуу ар түрдүү тармактардан өздөрүнүн көйгөйлүү маселелерин алып келип, терминдерди ортого салып, аны талкуулап, анан тиешелүү протоколдор менен биз Бишкекке жиберебиз. Бишкектеги терминологиялык комиссия аны ийгиликтеп чыгып анан өндүрүшкө сунуш кылат да. Жыйындын соңунда конференциянын резолюциясы кабыл алынды.